Боз бармак тоо кыркасындагы бул байыркы скиф коргондор болжол менен биздин заманга чейин 3-5 кылымдарга таандык. Акыркы археологиялык жактан изилденген маалыматка караганда таш доорундагы коргондордагы болушу мүмкүн. Азыркы тапта жергиликтүү археологдор 20га жакын коргон казып, 15 кишинин сөөгүн табышты. Бул боз бармак тоосу ошо тоодо көп эстеликтер бар. Эң биринчиден жанагы Совет убагында 76-жылдары табылган байыркы таш доорундагы палеолит доорундагы стоянкалар бар да. Мына Саламат булак деген, моякта Саламат булак деген булак бар. Ошонун маңдайы, ошо биз азыр ошо Саламат булакта турабыз да. Ал болсо көп болсо средний палеолит деп коет. Ал 500 миңден ашып кетиши мүмкүн да, арычы жыл мурун жашаган. Көл деген жакын келип, биякта адамдар басып, кадимкиде таш куралдарын таштап койгон да. Азыркы могу коргондордун үстүндө кадимкидей таш куралдарды тапсаң болот. Коргондорду казуу иштери 1 ай мурда башталган. Негизинен балыкчы Кочкор темир жолунун курулушуна кирип калган боз бармак тоо кыркасындагы бардык өрүстөндөр сентябрдын ортосуна чейин казылып алынышы керек. Андан кийин табылган экспонаттарды физикалык, антропологиялык илимдин адистери изилдөө жүргүзөт. Бир сонун шапке чыкты. Жыгачтан жасалган. Жыгачтан жасалыптыр. Мындай шлем болуп кийгизилет, жана шөкөлө болот го бизде. Казактарда бизде ошонун башы да. Анан үстүнөн мындай материал менен чоңойткон окшойт. Үстүндө бир тешик бар экен, чачы чыккан. Анан ошо чачын бекитип коюптур. Ал да кызык болуп атат. Анын баарын биз чогултабыз. Сөктөрдү дагы, адамдын сөктөрүн дагы, жаныбарлардын сөктөрү дагы. Мисалы, кээ бирлерде, угдалбаган жерлерде идиштери бар экен, тамак ашы менен, ичимдик суусундуктар менен, анан бир жыгачтан жасалган бир подностордо, тарелкаларда уча менен куймулчак жатат. Ошолорду аркы дүйнөдөн тамак ичсин деп беришкен да. Ошол дагы жанакы биздин азыр устукан салтыбыз ошол убактан бери келет да, кадимкидей. Биздин маданиятыбызга сиңип калган. Маданият министрлиги бул табылган коргондор тарыхый, маданий мурас экенин айтышат. Археологдор казуу иштерин жүргүзүп жатып, кээ бир экспонаттар уурдалганын аныкташкан. Себеби айрым сөөктөр менен кошо алтын же ар түрдүү баалуу буюмдар да табылган. Адистер археологиялык казуу иштери толук документтештирилгенден кийин ал экспонаттарды өлкөнүн тарых музейине өткөрүп беришет. Белги болгондой эле бул жерде жер 90-жылдары биринчи жана темир жолду баштаганда эстелик бар же жогун аныктабай туруп эле ошол баштап калган экен да. Кайрадан экспертиза өткүзгөнүбүздө Маданият министрлиги. Ал жерде тарыхый маданий мурас эстеликтер бар экендиги аныкталып, биз ушунуш бергенбиз. Ал эми андан алысыракта коркунучу жок жерлер, тарыхый эстеликтер бар объекттер де коргоо чөлкөмү кайрадан түзүп чыгып коргоого алынат. Бул казылып жаткан тарыхый мурастар чоң кызыгууну жаратат. Себеби анын жардамы менен мурунку тарыхтын жаңы барактарын ачууга өбөлгө түзүлөт. Кыргызстандын аймагында изилденбей калган тарыхый жайлар, археологиялык эстеликтер көп экенин тарыхчы адистер да айтып келишет. Айжамал Болот кызы, Нуркабил Асанов, Ала Тоо 24.